Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн дагы мен Бакыт Сулайман ушул болуп өткөн өзүм байкаган бир окуяларга анализ бермекчимин. Ошондой эле сиздердин сурооңуздар боюнча кечээ Дача суу окуясына кандай көз караштасыз, кимди күнөөлүү деп ойлойсуз деген бир суроо болуптур. Бул нерсе албетте биздин жаңы тарыхыбызда трагедиялуу, кандуу бир издер менен жазылып калган табышмак болду достор. Биринчи ошол Дача суудан баштасак. Менин негизги эле байкап салыштырганым достор, Дача суу окуясы болуп, ошол кездеги маалыматтарга караганда 35 адам, анын ичинде анын жарымы 14 жаш бөбөктөр, жаш балдар деген маалымат кеткен. Ошондой эле 4 экипаж мүчөсү, ошентип 40ка жакын, 40ка чамалуу адам каза болду деген маалыматты билем мен. Балким андан кийин дагы бир өзгөрүүлөр болгондур, бирок менин маалыматым боюнча ошондой. Достор, ошондой таң эртең менен саат 7ге жакын адамдар эми уйкудан туруп көбү уктап жаткан мезгилде самолет экинчи жолу, биринчи жолу коном деп кона албай, кайра экинчи жолу айланып учуп келүүгө чыгып бара жаткан жерде оборотун көтөрө албай ошол айылдын үстүнө кулап түшкөн. Достор, биз эмне деген жыйынтыкты чыгарабыз биринчи. Ошол кезде өкмөт тарабынан абдан чоң убадалар болгон. Ошол жердеги адамдарды коопсуз жайга көчүрүү боюнча азыр деле ушул интернеттерден көрүп турасыздар, ошолордун сүйлөгөнүн жашоодо көрүнүп турат, ошол жерде эле жашап жатышат. Кандайдыр бир адамдарга канчадыр бир суммалар берилди деп жатат. Бул жагы дагы карапайым элге түшүнүксүз болуп калды. 100 миллиондон ашык сом чогулган дейт. Түркия мамлекети бир канча бир долларларды берген, миңдеген. Ошолордун баардыгы ушул 6 миллион кыргыз калкына табышмак бойдон калып калды да, кандай бөлүнгөн, кимге канча, так бир эч кандай маалымат жок. Мына азыркы дагы ковид учурунда келген жардамдар, берилген ушул өзүбүздүн ичибиздеги жарандардан берген жардамдар кандай бөлүнүп жаткандыгы билинбей калган сыяктуу эле. Бул жерде дагы өкмөттүн кандай кылып таратып, кандай жардам бергендиги билинген жок. Бул биринчи факт достор. Ошол кезде вице-премьер, биринчи вице-премьер ушул азыркы премьер-министрибиз Абылгазиев болгон. Ошол кишинин интервьюларын көрсөңүздөр болот. Биринчи эле самолет кулаганда ошол жерге барып интервью бергендигин мен эсимде достор. Анан дагы бир айта кетчү, адамдардын көңүлүн ооруткан, көңүлүнүн борборунда калган нерсе ошол кездеги президентибиз Алмаз Атамбаевдин ошол жерде элдин алдына барып бир акыбалын сурап койбогондугу болгондо достор. Мен Россияда жүрүп көп бир параллелдерди салыштырамын да, ушул Алмазбек Атамбаев менен биздин чоңдор ушул азыркы Россиядагылар менен кандай айырмасы бар? Биз эми мусулман адамдар, бир менталитетибиз ошондой ташбоор болуп калганбы же Алмазбек Атамбаевдин менталитети ошондойбу, мен айтор түшүнбөймүн. Бул Путинге салыштырып көрдүм. Мисалы үчүн ушул 2 жылча мурун мына мен жашаган метронун жанында, технологическийдин жанында жарылуу болду, өзүңүздөр билесиздер. 2 жалал абадтык жигитти күнөөлүү деп табышып, кийин ФСБсы камап, эми ал күнөөсү жок эле жигиттерди камап койду окшойт. Доказательствосы деле жок, иши кылып камакта, атасы сурады. Ошол жарылуу болгондо достор, мен айтайын дегеним башка да. Мен Мончодо иштейт элем. Жарылуу болду деп уктум, кыжалат болдум ошол кезде. Как раз менин кызым дагы сабактан келиш керек эле. Бактыга жараша кызым мурунку башка 2 остановкадан түшсө болот да, мурунку станциядан түшүп калган экен, нар жактагыдан. Бул жерде тынч эле аман эсен үйгө келди, звонить этип эле, тынчсыңбы кызым десем, тынчмын деди. Аябай кооптонуп болду эми, ошонун жанында жашагандан кийин айнесен ойлойт экенсиң достор. Анан кечинде мен баняда иштечүмүн. Келе жатсам, менин көчөмө адамдарды киргизбей, баягындай чынжырга турушуп, отцепление болуп калышыптыр да. Бүт ызычуу ошол станциянын жаны. Мен тетиги жак менен айланып келдим. Жанындагы бир милициядан эмне болуп атат деп сурасам, Владимир Путин келди деди Москвадан. Көрсөңүздөр достор, ошол 8-10 сааттык жерге Владимир Путин өзү келип калыптыр. Биздин аэропорт Манас менен Ак үйдүн ортосу канча экенин жакшы билесиздер. Ал эми Москва менен Санкт-Петербургдун ортосу канча экендигин билесиздер да. Өзү келип, өзү башкарып,
өзү ошентип жүзүн көрсөтүп турду да. Президент деген чоң мамлекеттин 150 миллиондой калкы бар мамлекеттин президенти өзү келип туруп ошол жерде элдерге духун көтөрүп, кайгырбагыла деп жолдорду көрсөтүп, ушундай кылып элге өзүнүн жардамын көрсөттү психологиялык жактан. Ал эми биздин президент болсо достор, ошо менин экинчи байкаганым алдына барып койгон жок. Дагы бир табышмактуу нерсе, ошол кезде мурда үзөңгүлөш дос болуп, кийинки акыркы кездери бирине бири кас болуп калган убактылуу өкмөтүский досу Текебаев биринчи эле күнөөнү Алмазбек Атамбаевга койду. Бир нече миллиондогон контрабандалык товар деп ал акчанын суммасын да айтты, мен азыр унутуп калгам тилекке каршы. Ушул Атамбаевга тиешелүү болушу мүмкүн деп туруп ачык эле айтты. Бул контрабанда, эл аралык деңгээлдеги контрабанда деп. Эми бул сөзгө ишенбейин десең достор, ошол ичинен чыккан телефондордун баардыгы кыргыз сатып алуучуларына арналган кыргызча жазуулары бар, түшүндүрмөлөрү кыргызча жазылган телефондор болуп чыкты. Элдин баардыгы телефондорду чукуп, ал жерде мародерлук, башка нерселер дагы көп болду достор. Кыскасы, элдин башына түшкөн чоң бир мүшкүл болду. Бул нерсе иликтенбей калып кетти. Мына азыркы кезге чейин бул нерсенин кимдин товары болгон, ал миллиондогон товарлар кимдики, эмне себептен Кыргызстанга келип, анан учуп кетем деген самолеттон ушундай нерселер чыгып жатат деген чоң суроолор бар да. Эми официалдуу биздин атайын бийликтердин айткан таржымалдарына караганда, булар жөн эле заправка кылып туруп, анан кайра Турцияга учуп кетпек экен. Эч кандай товарларды түшүрүп чыгаруу жөнүндө биздин атайын кызматтар, иликтөөчүлөр, ошол комиссия деле эч кандай бир элдин купулуна толоорлук маалымат бере алышкан жок да достор. Бир кандайдыр бир чоң күч эле үстүнөн басып тургандай болуп, басты кысты болуп, ушинтип жок болуп кетти да бул нерсечи. Бирок менин оюмча биздин тарых өтө жаңы тарыхыбыз өтө бир узак, 100-200 жыл боло элек, 30 жыл болсо эми болуп келатат. Дагы деле чынчыл мындай иликтөөлөр жүрсө, ушул нерсенин аягына чыгышы мүмкүн, жана ушул нерсенин аягына чыгышын баардык карапайым адамдар каалайт. Анткени көптөгөн адамдар, балдар жетим калышты, аялдар жесир калды, үй бүлөсүз калды, бир үй бүлөдөн бир эле адам калган учурлар болду. Ушундай абдан чоң биздин тарыхыбыздагы трагедия болду да. Бул нерсенин бир жакшы жагына чечилишине дагы деле кандайдыр бир кыпындай үмүтүбүз бар да. Анан кечээ мен бир ушул жөнүндө сүйлөшүп отурсам, бир досум айтат, буга жакшы бир адамды комиссияга, мисалы үчүн дейт, тиги Катанияны, Өмүрбек Суаналиевди комиссияга председатель кылып туруп кайрадан изилдетип койсо эле сразу эле чукуп чыкмак дейт. Мындай караганда баягы сүйлөшүп отуруп бир идеялар келет. Чынын айтканда, ошол Өмүрбек Суаналиевге окшогон бир жакшы иликтөөчү адамдарды койсо, мына Өмүрбек Суаналиев деле азыр Совбездин орун басары болуп жүрөт. Ушул кишиге маселен менин оюмда, ошол кечээки сүйлөшкөндөр боюнча, бир жаңы комиссия түзүп туруп иликтөөнү берсе, албетте булар чекисттер, мурдакы милицияда опыттары бар, тажрыйбасы. Бул нерсени оңой эле чукуп чыкмак достор. Бул нерсе ачылмак. Тилекке каршы мындай активдүү бир кыймылдар болбой жатат да, эмнегедир жаңы бийлик тарабынан деле жакшы нерселерди күтүлбөдү. Бирок албетте биз көрүп жатабыз, ушул Сооронбай Жээнбеков ошол жердеги балдарга барып пешенесинен сылап, бетинен өп, жолугуу кылып, жардамдарды берип, бир ушундай нерселер болуп жатат. Бирок мунун баардыгы кимдир бирөөнүн ата-энесин, же болбосо өмүрлүк жарын, же болбосо бир адамдын өмүрүн алмаштыра албайт. Ошончо жакшы кылынган нерселер. Биз башкача бир кадамдарга барышыбыз керек. Бул билинбеген, бул темный нерсенин аягына чыгып, бир элдин купулуна толоорлук жакшы иштерди ушул багытта жүргүзүшүбүз керек да достор. Менин дача суу боюнча билген маалыматтарым ушул эле. Мындан артык менде деле достор маалымат жок. Бирок рахмат сиздер, менин оюм кандай экендигин билейин депсиздер. Мен дагы албетте ошол адамдар, ошол контрабанданын атасы ким болсо дагы колго түшүп, билинип, башын жерге салып турушун каалаймын достор. Силерге окшоп эле Атамбаев болобу, дагы башкасы болобу, кимиси болсо дагы бул нерсенин ачылышына мен деле кызыктармын достор. Андан кийин экинчи дагы бир мындай аз байкаган нерселерим кечээ эмнелер болду. Ошол соттор болду, ал жөнүндө айттык.
Андан кийин да Каныбек Иманалиев ушул EAS боюнча Евразиялык экономикалык кызматташтык ушул биздин Белоруссия, Россия, Казакстан, Кыргызстан биз ушундай таможня биримдиги деп кирип алганбыз. Анан киргенибиз менен эч кандай бир таможня кошунабыз, эң жакын таможнялык кошунабыз Казакстан өлкөсү тарабынан дайым эле кандайдыр бир буттосуулар болгонсуп келе жатат да. Атамбаев менен Назарбаевдин экөөнүн пикир келишпестигинин айынан канча биздин ишкерлерибиз аябай жабыркашты. Мына азыркы кезде Кулпунай менен клубника Кулпунай менен Черешнянын кокон гилас деп коебузбу. Кокон гиластын сезону азыркы кезде 20-30 миң долларлык товарлар бар экен да. Ошол фуралар бир күн, 2 күн кечигип калып жатат ушул Казакстандын аябай текшерүүлөрүнүн айынан. Бул продукциялар айрыкча кокон гилас ушул клубникалар бир күн турганда эле сапатын жоготуп, аны төгүп берүүгө туура келет да. Аны алып бара жаткан ишкердин чоң зыянга алып келет ал ишкерди. Бул жерде биздин ушул айыл чарба тармагыбыз, ушул экономикабыз абдан чоң бир зыянга учурайт да. Ушул жөнүндө Каныбек Иманалиевдин аябай жаны чыгып, мындай болгон өкмөт жөнүндө айт, өкмөт башчылык жөнүндө айт. Ушундай кыйын кез болуп, адамдар чырылдап бир күн, 2 күндөн күтүп отурса, тиги киши эс алууга чыгып, жок өзүнүн проблемаларын чечем деп, жыштыктар боюнча, башкалар боюнча проблемаларды чечем деп жок болуп жаткандыгы жөнүндө биз депутаттар бул нерсени даже карабайбыз деп туруп абдан чоң ушул өкмөт тарабына, ошол EAS тарабына чоң бир ташты ыргытты да. Чынын айтканда ошондой да. Эми бизге андай таможня союздун эмне кереги бар анда достор? Биз тескерисинче биз өзүбүздүн досторубуздан кордук көрүп жатсак, бияктан ОДКБга мүчө Тажикстан, биягынан Өзбекстан кысып чек ара маселелерин, биягынан болсо таможнядан өткөрбөй, бул биз эмне деген күнгө кабылдык достор. Жарымыбыз биякта жатабыз, ар кандай ушул пандемиянын айынан иши кылып, мажүрөө өкмөт, мажүрөө парламент бир жакшы адамдардын үмүтүн пайда кыла турган эч нерсе жок болуп жатат достор. Ошол менин кечээки байкаганым, башка бир олуттуу нерсени деле байкай алган жокмун достор. Интернеттен карап отуруп кечээ менин бир аз настроениям жогорак болду. Анткени мен жеке жашоомдо кичине биз бул жерде коммуналка квартирада турабыз. 2 кызым, анан мен, келинчегим, кичинекей кызым менен Кыргызстанда. Ошол чоң кызымдан ковид деп ошол положительный оң эмесин бериптир. Баарыбыз жакшы эле сезип атабыз. Эми ал текшерилген экен иштеген жеринен. Ошондой деп жыйынтык чыгарышыптыр. Анан кечинде доктор келип, эч жака жылбагыла, карантин 14 күн турасыңар анан деп анализдерибизди алып кетти. 10 күндөн кийин билинет экен. 3 күн же 2 күндө билинбейт экен. 10 күн ансыз деле 14 күн эч жака чыкпайсыңар деди. Магазинге барсам болот экен, аптекага барсам болот экен. Бирок биздин баарыбыздын ал акыбалыбыз жакшы эле. Мен адаттагыдан дагы көбүрөөк бүгүн дене тарбия көнүгүүлөрүн жасадым. Эрте эле турдум. Анан кийин ушул сиздерге кайрылуу жасап коеюн деп ошентип келдим. Мына бул детский площадкага дагы маскамды алып, бул кадимкидей эле перчаткаларды алып, жаңы ошентип келдим. Эми коопсуздукту коргош керек да достор. Ошол аман эсен бололук, баары жакшы болсун достор, жакшы күндөрдө жолугалык. Дагы кандайдыр бир суроолор болсо айтсаңыздар, мен жооп берүүгө аракеттенем. Ал эми баягы президенттерди салыштырган жагынан аябай эле башка президенттердин ичинен ушул канчалык кандай пикирлер болсо дагы Курманбек Салиевич Бакиевдин, мен ойлобогула, Бакиевчил же анан кийин ошонун жердеши болуп деп. Мен Бакиевдин доорунда наоборот ушинтип тентиреп Россияга келгенмин достор. Бул ачык эле нерсе. Бакиевдин рейтинги абдан жогору экен. Андан кийин кандайдыр бир адамдар Акаевди колдоп жатышат, Бакиев келсин деп жатышат. Айрыкча ушул Бакиев жөнүндө айта кетсек, баягы таластык жигиттин пикиринен кийин Бакиев официалдуу түрдө жооп берди. Ага карата биздин генеральный прокуратура тарабынан бу бир маалымат болду, ушундай иштер козголгон, келсе камалат дегендей кылып. Андан кийин Бакиев дагы волейболдун тобун тияктан ыргытты. Мен эл аралык сотко берсеңиздер, эл аралык көз карандысыз соттор мени күнөөлүү деп тапса, мен түрмөгө кирүүгө даярмын. Ал эми Кыргызстандын мен сотторуна ишенбеймин деп ушундай бир
Бакиевдин тегерегинде чоң сөздөр болуп жатат. Бул эмнеден кабар берет, бирок мен анча биле албайм достор. Албетте Бакиевдин келиши мүмкүн эмес. Анын чоң иштери бар, башка бар. Эми калп эле бир ажиотажга илинип алып, анан андай келсин, анан мындай деп. Эми ар ким өз пикирин билдиргенге акылуу достор. Ар ким өз эмесин айтат. Андан кийинки дагы бир байкаганым ушул акыркы кездери Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин бейнесине дагы каршы Facebook тармагында жана башка тармактарда каршы чоң бир билиндирбеген чабуул жасалгандай да. Баягы эски эмелерин козгоп, бир нерселерин козгоп, бир ушундай маалыматтар кетип жатат. Мен кечээ да Facebook'тан көрүп калдым. Эми ар ким өз пикирлерин билдирет экен. Эмне болсо дагы достор, чындыктан тайбайлы, ушакка ишенбейлик. Ушул шайлоолорго жакшы ойлор менен бара берели. Саламатта туруңуздар.